Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ең алғаш жаратқан Аллах Субханаху ва Тағалаға чексіз мақтаулар болсын. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тағаланың үзгілтіксіз салават саламдары болсын. Құрметті мұсылман бір туғандар, бүгінгі жұма күніңіздер марек болсын. Жаратқан Аллах Субханаху ва Тағала мына осындай берекелі құтты күнді атқарған барлық ибадатыңыздарды қабыл қылсын. Аллах Субханаху ва Тағала Құр'ан кәрімде айтады: «Валлаху жа'ала лакум мин буютикум саканан» дейді. Мәнісі Аллаху Субханаху ва Тағала сілерге жашай тұрған, түней тұрған үй берді дейді. Демек, бұлдағы чоң бір адамға берілген Алла Тағаланың ниматтарынан екен да. Сондықтан бүгін біз қысқаша ошол үйдегі адептер жөнінде сөз қылалы деп отырмыз да. Пайғамбарымыз дайыма бата қылшы екен. Бағы төшекке жатарда емне деп бата қыл дейді: «Альхамдулиллахиллази ат'амана ва сақана». Бізге тамақ берген, бізге сусындық берген, бізге жетішті рызқы берген, ва авана, бізге баш қалқалай тұрған жер берген, үй берген Аллаға шүгірлер болсын. Қаншалаған адамдарында үйлері жоқ жүргендер дағы бар деп бата қылған екен да. Ошондықтан бұл бір адамдың өзінің бір мемлекеті, егемендүү мемлекеті бар болуысы дағы бұл чоң нимат екен да Алла Тағаладан. Ошол егемендүү тынч мемлекетте үйлі болып, үй бүлөлүү болып жашаған бұл дағы андан жақсы бір Құдай Тағаланың берген нимат екен. Ошондықтан пайғамбарыбыз төрт нәрсе бұл бактылуулуктан деген екен. Анын алғашқысы, егер үйленген жубайың ыймандуу, ынсаптуу болса дейді, жақсы болса дейді, бұл дағы бактылуулуктун бір бөлігі дейді да. Жашаған үйің болса, қошунаң жақсы болса, жана айдап жүрген унаң болса, бір жұмыштарыңды бүтірген, мына ошол нәрселердің бардығы бұл бағы бактылуулуктан дейді да. Бирок ошол ниматты дагы билип, Алла Таалага биз шүгүрлөрдү айтышыбыз керек экен. Демек, биз үйгө киргенде эң алгач бакы пайгамбарыбыздын бул жерде да хадистери, бағы дуалары бар екен. Ким үйүнө кирген болсо, эмне кылсын дейт? Дуа кылсын дейт да. Алланын атыны ескерип кирсин дейт да. Алланын атыны зикир кылып кирсин дейт. Мисалы, бисмиллахи харажина ва аля роббина таваккална ва бисмиллахи валажна. Алланын аты менен мына бисмилла деп үйгө кирдим, чыккан болсок бисмилла деп чыгып, мына ошондой кылган болсок дагы бул эң жакшы бакы пайгамбарыбыздын бизге үйрөткөн насааттарынан экен. Мына күндөрдүн бир күнүндө бир сахаба айтат: ким үйүнө Алланын атыны эскерип кирген болсо дейт, ал үйдө шайтанга орун жок дейт да. Жабир ибн Абдилла айтат: сами'ту Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, мен пайгамбардан уктум дейт. Иза дахала ражулун байтаху, бир киши үйүнө кирип атып, Алланын атыны эстеп кирген болсо, жана тамак жегенде дагы Алланын атын эстеп жесе, бисмилла деп, шайтан айтат экен жан жөкөрлөрүнө, айланадагыларына: ла мабита лакум ва ла таама деген. Бул үйдө силерге түнөй турган түнөк да жок, жей турган тамак да жок дейт экен да. Шайтандар өздөрү эле качат экен Алланын аты аталган жерден. Эгер ошо кирип атып айтпай койсо дейт, балки атайлап шайтан айтат экен: болду, мына түнөй турган жер да бар, тамак да бар дейт экен да жан жөкөрлөрүнө. Ошондон дайыма мына ушул дуаны айтып жүрүү бул мустахаб болуп эсептелинет экен да. Бул береке болот, бардык жагынан жакшы болот. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат, бул жерде имам Муслимде келген хадис, багы түн кирип калганда дейт, бул жерде закана жунхуллай, түн кирип калганда куффу сибянакум дейт. Bizde көбүнчө, bizde bagы айылдарда чоң ата чоң энелерибиз баг шам учурларда чарбай коет го балдарды.
ошону айтып атат да бул жерде. Кеч кирип калганда балдарыңарды тыйгыла дейт. Себеби ошол учурда шайтандар көбөйөт, жиндер көчөдө көбөйөт дейт. Кийин бир аз өтүп кеткенден кийин макул чыкса боло берет, бирок силер кеч жатканда баарыңар эшигиңерди жабып жаткыла, Алланын ысмын айткыла. Анткени жабылган эшикти шайтан ача албайт дейт да. Бисмилла менен, зикир менен, бардык нерсе менен өзүбүздү мисалы ошентип Алла Тааладан береке сурап, шайтандын багы жамандыгынан коргонууну сурап дагы мына ушул нерселерди кылганыбыз жакшы болуп эсептелинген. Бул пайгамбарыбыздын хадисинде келет. Кээде пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан суралыптыр да. Муну ким сурайт экен? Айша энебиз. Айша энебизден бир аял сурайт экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам үйгө кирип жатканда эмне кылат эле дегенде, ошо Алланын атын айтуу менен Айша энебиз айтат, биссивак дейт, мисвак менен баштайт эле дейт да. Ошентип мисвактанып үйгө кирип келет эле деген дагы Айша энебиздин айткан сөзү бар экен. Дайыма андан кийинки адептеринен үйгө киргенде биз салам айтып киргенибиз жакшы экен да. Дайыма эле ошентип киребиз, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху деп. Ошону аятта айтат. Файза дахалтум буютан, эгер силер бир үйгө кирсеңер, фасаллим аля анфусикум тахиятан миниллахи мубаракатан тойиба дейт. Силер ошо ассаламу алейкум деп кайсы үйгө, өзүңөрдүн үйүңөргө, башка бирөөнүн үйүнө киргенде ушинтип айтып киргиле дейт. Үйдүн ичинде бирөө болобу, жокпу, айырмасы жок дейт да. Аллаху субханаху ва таала аркасынан эмне береке берет дейт. Ошо имам Саадилер, башка алымдар барды ошону баягы эң бир жакшы үйгө киргенде бата дуалардын бири ошону менен кошо Алланын берекеси келет дейт. Мындайча айтканда асбабул барака вал хайр. Биз дайыма Алла Тааланын бизге берген ырыскысына берекесин берсин дейбиз да. Бул дагы мына ошол берекелерди алып келе турган нерселер экен. Бул жерде пайгамбарыбыз айтат. Анас радиаллаху анхудан хадис бар экен. Пайгамбарыбыз мага айтты дейт. Бул хадисте Анас айтып атат. Я бунайя дейт. Иза дахалта аля ахлик фасаллим. О балам дейт. Эгер сен үй бүлөңгө барганыңда, үйгө киргениңде салам айтып киргин. Якун баракатан алейка ва ахли бейтке дейт. Бул пайгамбардын сөзү. Сага дагы, сенин үй бүлөңгө дагы Алла Тааланын берекеси болот деп пайгамбарыбыз айтып атат. Демек, алымдар ушул сөздөн жыйынтык чыгарышты. Берекенин көбөйүүсүнө себеп болгон нерселер. Алла Тааланын рызкысынын кенен болгонго, Алланын рахматына жетүүгө болгон себептердин бири бул адам өзүнүн үйүнө дайыма саламды айтып кирүүсү дейт да. Бул болсо дагы пайгамбарыбыздан болгон бизге эң бир жакшы насааттар. Андан кийинки дагы адептеринен истезан инда духул буютин нас. Адамдардын үйүнө барганда дейт, силер уруксат сурап киргиле дейт да. Алла Таала Куранда айтат: "Я юхаллазина аману, о имандуулар, ла тадхулу буютан гайра буютикум хатта тастамису ва тусаллиму аля ахлиха." Уруксатты сурап, анан саламды айтып, анан бирөөлөрдүн үйүнө киргиле дейт. Ушул жерде алымдарыбыз айтат, эгер уруксат берилбесе, анда капа болбой эле кете бериш керек дейт да. 3 жолу тыкылдатып кой дейт. Ачса ачты, ачпаса анда кайра бурулуп кете бериш керек деген жакшы бир ушундай адептерди айтып атат. Ошондой эле кээде эшикти бирөө каккылап калат да. Ким десең мен дей берет экен да. Ким десең мен деп коет дейт. Эшиктин артта ким экениңди билбейсиң. Ушул жерде пайгамбарыбыз айтат да, ким дебегиле дейт да, атыңарды айткыла дейт да. Эшик тыгылдатып калса, ким десе, мен баланча деп атты айтып коюш керек экен да. Мен Мухаммад, мен Умар, же мен баланча деп айткан, бул эң жакшы экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бизге мына ушул нерсени үйрөтүп атат да. Анан бирөөгө ушул хадисте айтылып атат. Бирөө пайгамбарыбызга ошондо келип калат. Кирейинби дегенде пайгамбарыбыз айтат, чыктагы үйрөтүп койгон дейт. Кантип киришти дейт. Ал түз эле келип алып кирейинби деген экен да. Анан пайгамбарыбыздын үйрөтүп коюптур. Биринчи ассаламу алейкум деп айткын, андан кийин уруксат сурап кире бергин. Ошону үйрөнсүн деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам багы
кызматчысыны чыгарып, ошого үйрөттүрүп, андан кийин киргизип атат дейт да. Демек ушундай учурларда дагы бул нерселер дагы өтө маанилүү экен да. Уруксат сурап келүү, салам айтып келүү, кийин кирип атканда ким экениңди билдирүү, бул дагы биздин шариятыбыздагы адептердин эң бир маанилүүлөрүнөн деп эсептелинет экен. Мына ушул жерде Куранда айтылат. Жана биз айттык, "Ва иза лам юзан", эгер уруксат берилбесе, ачууланбай кайтып кете берсин дейт да. Куранда ачык айтып атат. "Ва ин кийла лакум иржиу фаржиу ва аскалакум". Эгер уруксат берилбесе, анда кабыл ала албайт экен десе, унчукпай, капаланбай кете бериле, балки ошол нерсе силер үчүн жакшы дейт да. Силер үчүн таза дейт. Анан бул жерде алымдарыбыз айтат. Ошол Абу Муса Ашари пайгамбарыбыздын сөзүн айтат. "Ал-истизану салас", уруксат суроо 3 жолу дейт да. Уруксат берилсе кирсин, ва илля фаржи, анда уруксат берилбесе кайтып кете берсин дейт. Ар кандай бир жаман ойлорго, жаман немелерге барбашыбыз керек экен. Шариятыбызда мына ушундай жакшы бир багыттар бар. Жанагы хадис бул Муслимде келет экен. Мисалы бир адам келсе, бир ат менен таанылган болсо, ошол атты айтсын дейт да. Же өзүнүн атын айтсын дейт. Мен деп тура бербесин дейт. Ошондо пайгамбарыбыз айтат, "Мен анта", буну Жабир айтат да. "Мен анта" дедиле, "Ана" деп эштин сыртынан мен деп тура берди дейт. Ошондо пайгамбарыбыз ошо мен деп тура бергенди жакшы көрбөдү дейт. Жакшы көрбөдү дейт. Андан көрө, эмне бул атын айта албайбы деп да айтты дейт да. Анан Ахмад ибн Хамбалдын баласы бар, Абдулла деген. Ошол Абдулла айтат, "Өзүм үйдө отуруп калдым" дейт. Эшик тыкылдап калды дейт. Көрсө атам экен дейт да. Эшик тыкылдап калды эле, "Ким?" десем, "Абу Абдулла, Абдулланын атасы" деп айтты дейт да. Өзүнү таанытыпчы. Көрсөңүздөр, ушул алымдар ошол пайгамбарыбыздын сөзүн баягы эмне кылат, ишке ашырып, жашоолорунда колдонуп атат. Пайгамбарыбыздын хадисинде келет. Бул баягы адептерден экен да, бул да дайыма даарат менен жүрүү. Пайгамбарыбыз айтат, "Ман татаххара фи байтихи" дейт. Ким үйүндө даарат алса дейт. Үйүнөн жакшы даараттын шарттары менен алып, "Сумма мада иля байтин мин буютилла", кийин мечитке барса, Алла Тааланын парзын аткаруу үчүн, "Канат хутуату ихдаха", койгон кадамдарынын бирөөсү менен Алла Таала катачылыгын кетирип, экинчи кадамы менен Алла Таала анын даражасын көтөрөт дейт. Бул болсо да ошол үйдөн башталган даарат болуп атат да. Эми ар кандай шарт боло берет, бирок мүмкүнчүлүк болсо деген да, мүмкүнчүлүк болсо ошол үйдөн алып чыкканыбыз дагы бул жакшы болот экен. Үйгө да береке болот, зикир болот, балки сүннөт намаздар окурулат. Андан эле улай салаттун нафилати фил бейт, үйдө нафил, сүннөт намаздарды көбүрөөк окуганыбыз жакшы экен. Бул жер Зайд ибн Сабит радиаллаху анху риваят кылат. Пайгамбардын хадисинде келет. "Соллу айюхан нас фи буютикум", үйүңөрдө да намаз окугула. "Фа инна афдала салатил мар'i фи байтихи илля ал-мактуба", парз намаздан башкасын үйдө окуса, бул жакшы деп пайгамбарыбыз айткан экен. Парз намазга эми биз мешитке келгенге аракет кылабыз, бирок үйдө дагы эмне кылып тургула, намаз окуп тургула дейт. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат, "Ижалу мин салатикум фи буютикум", үйдө да нафил намаздарды, кеде сүннөттөрдү окугула. "Вала таттахизуха кубуран", үйүңөрдү кабыр кылып албагыла дейт. Эми бизде кабырларга барып намаз окубайбыз да. Ошондо айтып атат да, намаз окулбай калбасын. Дайыма үйүңөрдө намаз окуп тургула дейт. Башка бир хадисте ушул эле мааниде келет. Пайгамбарыбыз айтат, "Эгер силер мечитте намазды окуп бүткөндөн кийин, эгер мүмкүнчүлүк болуп калса, балки үйдө окуй турган дагы, үйдө окуганга дагы намаз калтырып койсоңор боло берет" дейт да пайгамбарыбыз. Кеде сүннөт үйгө барып окуп алышыбыз мүмкүн. Мисалы парздан кийин, же үйгө баргандан кийин башка бир нафил намаз окуп коюшубуз мүмкүн. Мына ошону пайгамбарыбыз бизге айтып атат. "Фа инналлаха жа'алу фи байти мин салати хайран", үйдө намаз окуган дагы жакшы деп пайгамбарыбыз айтты дейт. Кеде пайгамбарыбыз Ибн Умар айтат, пайгамбарыбыз жуманы үйдө парзын окугандан кийин үйүнө барып туруп сүннөттү окуп алат эле дейт. Бирок эми билебиз, пайгамбарыбыздын үйү ошол мечитке жармашып турган болгондо ошол учурда.
мечіттен эле ошол бөлмөсүнө кирип, анан ошол жакта нафил жана сүннөт намаздарын окулган дейт. Андан кийин жакшы бир адептерден, амалдардан үйдө бул Куран окуу экен да. Дайыма үйдө Куран окуп туруш керек. Пайгамбар айтат: "Ла таджалу буютакум макабир", үйүңөрдү такыр эле Куран окубай, мына кабырстанга окшотуп албагыла. "Инна шайтана янфиру минал байти аллази туқра фихи суратул бакара" дейт. Бакара окулган үйдөн шайтан качат дейт. Негизи эле Куран окулган үйдөн шайтан качат. Ошондо мусулман болгондон кийин биз намаз окуп атабыз. Намазга ылайыктуу дагы Куран билишибиз керек. Андан кийин Куранды үйрөнүп, дайыма үйдө Куран окуп турган болсок, бул өтө жакшы болот. Бул зикир болот, бул ибадат болот, бул береке болот. Ана могу ар кандай неме шайтандардан коргонуу болот экен. Пайгамбарыбыз айтат, Абу Муса Ашари радиаллаху анху аят кылат: "Масалул байтил лази юзкару Аллаху фи", Алланын аты аталып турган үй менен Алланын аты аталбаган үй, аталды, Алланын аты аталды деген бул Куран окулуп турган үй деп атат. Алланы зикир кылынган үй. Экөөнүн айырмасы масалул хайи вал майит, тирүү менен өлгөн адам сыяктуу дейт да. Тирүү адамда дайыма кыймыл аракет болот. Жумуш иштерди кылат, ибадаттарды кылат, акыретке аракет кылат, ошол жери гүлдөйт, өнөт, өсөт. Ал эми өлүк адамчы эч бир кыймыл, эч нерсе кыла албайт да. Ошондон пайгамбарыбыз салыштыруу иретинде үйүңөрдү эмне кылып албагыла дейт, кабырга айлантып албагыла дейт. Андан кийинки адептерден бул эми пайгамбарыбыздын дагы жашоосунан алынат: "Хидматул инсани ли ахлихи ва байтихи" дейт. Адам өзүнүн үй бүлөсүнө жардам берүү экен да. Айша энебизден сураштыр. Пайгамбарыбыз үйдө эмне кылат эле деп сурашкан экен да. Эмне кылат эле дегенде пайгамбар Айша энебиз айткан экен: "Кана фи мехнат ахлихи". Пайгамбарыбыз дайыма үйдө эркектер кандай эркектин ишин кыла турган болсо, ошол иштерди кылат эле дейт. Анан намаз болуп калса, жумушун токтотуп, намазга чыгып кетет эле дейт. Башка бир хадисте Айша энебизден дагы сурашат. Хишам ибн Урвадан риваят кылынат. Айша энебизге айттым дейт. Пайгамбар үйдө эмне кылат эле десе, Айша энебиз айтып атат: "Яхиту саубаху" дейт. Кийимин кеде жыртылып калса, өзү тигип алат эле дейт. "Ва яхсифу на'лаху", бут кийимин өзү тазалап, же өзү тигип алат эле кеде. "Ва я'малу ма я'малу риджал фи буютихим", эркектер үйлөрүндө кандай эркектин ишин кылган болсо, пайгамбарыбыз дагы мына ошол иштерди кылат эле деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бизге абалын айтып атат. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, чындыгында үйдөгү адептер аябай көп. Эркекке байланыштуу, аялдарга байланыштуу, балдарга байланыштуу. Эң негизгиси ошол биз жоопкерчиликти гана жакшы моюнга алган болсок, мына ошол жетиштүү болот иншалла. Эркек өзүнүн жумушун, аял өзүнүн жумушун, бирок намазды, ибадатты такыр унутпаш керек. Ошондо үйдө береке болот. Мына ошол эми айтылган адептерге амал кылганга баарыбыз аракет кылалы. Андан кийин, урматтуу бир туугандар, бизде бул жерде бир жарыя бар экен. Ошол бул Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгы эскертет дейт. Чындыгында көңүл буруп коелу, азыркы заманда өнүгүп эле атабыз, багы соц тармактагы өнүгүп атат, IT тармакта өнүгүп атат, телефондор, бардык нерсе өнүгүп атат. Бирок ошону менен катар шылуундар дагы чыгып атат экен да. Адамдарды алдаган, телефонду алдаган, яна могул жерде айтып атат. Шылуундар жарандардын телефон номерлерине чалып, өздөрүн укук коргоо органдарынын кызматкерлери, УКМК, ИИМ же Улуттук банктын кызматкерибиз деп өздөрүн тааныштырып, ар кандай алдаулар менен, коркутуу менен алардын акча каражаттарын өздөрүнө алып атат дейт. Көбүнчө расмий орус тилинде сүйлөшөт дейт. Бул алдамчылыктын түрүнө дээрлик орто жаштан жогорку улгайган адамдар кабылып атат дейт. Андан сырткары уюлдук байланыш операторлору аркылуу Мегаком, Билайн, О деп тааныштырат дейт.
андан кийин ишенимге кирип алып, жарандардын жеке персоналдык маалыматтарын алып алып, анан ошол баягы каражаттарын дагы эмерип алган учурлар болуп атат дейт. Андан сырткары Telegram, Instagram, Wildberries, Ozon, TikTok, Shop онлайн дүкөндөр дейт да. Ал жактан дагы алдатып, бир товарларды беребиз деп, анан акчаны алып алып, товарды бербей, мына ошогон шылымдык иштер болуп атат дейт. Бул андачылык түрүнө азыркы учурда дээрлик орто жашка чейинки аял заттар кабылып атат дейт да. Телефонду карасаң эле бир нерсе чыга калса, ошону баса коюп бир нерсе кыла койсоң, алданып калат экенсиң да. Ошого дагы биз телефонду караганда дагы өтө этият болгонубуз жакшы экен. Андан кийин бул жерде Lalafo, Telegram тиркемелер аркылуу алдоолор жүрүп атат дейт. Бул дагы ошол мисалы ишеничке кирип ижарага батир беребиз деп, мисалы алдын ала төлөм катары каражаттарды котортуп алып банктык эсептерине, буга көбүнчө студенттер жана шаарыбыздын коноктору кабылып калып атат дейт. Демек мына ушул жогорку нерселерди эске алып, өзүбүздү, үй бүлөбүздү балдарыбызга жеткирип коелу. Чындыгында биздин ички иштер министрлигинен ушундай кайрылуу болуп аткандан кийин элге жеткирип коелу. Демек жакшы эле алдамчылык болуп атат да бул жакта шылымдар. Эми аларга жукпайт, ачык айтканда. Бул арам болуп эсептелинет, бирок бир адамдын өмүр бою топтогон каражаты жок болуп кетип атат да. Алардын дуасы чындыгында колун көтөрүп дуа кылса өтүп кетет. Жанагы канча алган болсо дагы ал анын берекесин көрбөйт. Мына ошондуктан ушул нерселерден сак бололу, баарыбыз Кудай буйрса.